Саламатсыздарбы? Кыргыз тили улантуучу топтор үчүн деген сабагыбыздын кезектеги бөлүгү. Бүгүнкү темабыз социалдык көйгөйлөр жөнүндө болот. Ал эми тилдик көнүгүүлөр, бүгүн дагы лексикалык көнүгүүлөргө көңүл бурабыз. Алгач менин суроом сиздерге. Азыркы кезде биздин өлкөдө кайсы социалдык көйгөйлөр эң олуттуу деп ойлойсуз? Кайсы социалдык маселелерди сиз ошо биринчи кезекте чечилиши керек, өтө курч турат деп атай аласыз, айтып көрсөңүз өзүңүз. Кайсы социалдык көйгөйлөр бар? Алардын эң олуттуулары, эң мындай татаалдары, эң биринчи кезекте чечилиши керек болгон курчтары кайсы деп ойлойсуз? Кайсыл социалдык көйгөйлөр бар? Мисалы, сиз да менин оюма кошулот болушуңуздар керек. Биз муну класстер түрүндө түзүп көрөлүк. Биринчи кагазыңыз, калемиңиз болсо керек колуңузда. Биринчи биз ортого социалдык көйгөйлөр деп жаза алабыз, Мисалы, менин оюма келген социалдык көйгөй бул жумушсуздук азыр көп. Ошондой эле кандайдыр социалдык теңдешсиздик да бар, теңсиздик бар. Коррупция бизде бар, көп айтылып келет массалык маалымат каражаттарында. Баңгилик социалдык көйгөйлөргө кирет, мисалы. Жалпы калктын саламаттыгына байланышкан көйгөйлөр, ден соолук көйгөйлөр дагы ошо социалдык кыйынчылыктарга кирет. Ал эми өз кезегинде, мисалы, жумушсуздуктан келип чыгуучу дагы кайсы көйгөйлөр бар. Бул жерде, мисалы, миграция маселеси бар, Аны биз жумушсуздук менен байланыштырып койдук. Эгер карасаңыздар, байкасаңыздар, жебе менен жумушсуздуктан келип чыгуучу дагы бир көйгөй бул миграция. Ошондой эле миграцияга байланышкан андан арылап кетсек болот да. То есть азыр өспүрүм курактагы же кичине курактагы кароосуз калган балдар көбөйүп жатат. Же болбосо кандай карай турган адамдар жетишсиз, тарбия берүүчү жетишсиз, мындай багуусу жетишсиз болгон азыр ошондой балдар дагы бар, көбөйүп атат. Ошондой жумушсуздукка байланышкан дагы бир көйгөй бул кичинекей балдардын иштеши болуп атат азыр, Себеби ата энеси кайсы бир себеп менен үйдү бага албайт, мисалы, энеси оорукчандыр, атасы жоктур, ошондой кичинекей балдар иштеп атат, же ата энесинин жумушу жоктур. Ошон үчүн жумушсуздуктан келип чыккан да бир нече көйгөйлөр бар. Социалдык теңдешсиздиктен эмне дагы маселелер келип чыгып атат? Мисалы, мен эсиме келген, мисалы, адам укуктары бузулуп атат, Ошо социалдык теңдешсиздикке байланышкан адам укуктарынын бузуулары бар болуп атат. Ошондой эле, мисалы, баңгиликтен эмне кыйынчылыктар пайда болуп атат? Баңгилик дагы кайсы көйгөйлөрдү жаратат өз кезегинде? Мисалы, баңгиликке ошо байңызаттардын мыйзамсыз ташуу көйгөйлөрү бар, Бул чек ара маселелери бар. Бул коррупцияга да байланыштуу. Экинчи жагынан баңгиликке байланышкан, баңгиликтен келип чыгуу ар түрдүү оорулар бар. Баңгилик ошол эле учурда кайсы бир кылмыштарга да алып барат. Демек, мындай социалдык көйгөйлөр өз ара бири-бирине байланышкан жана биринен экинчиси келип чыккан да учурлар бар экен. Мисалы, саламаттыкка, ден соолукка байланышкан дагы кайсы көйгөй, мисалы, аз кандуулук бар, же болбосо кант оорусу бар, диабет деп атайбыз. Ошол оорулар дагы социалдык көйгөйлөргө кирет. Менимче, мен сунуштаган социалдык көйгөйлөрдүн мисалына жана алардын өз ара карым катнашына, себептик натыйжалык байланышына силер каршы болбойсуздар, жана сиз билген дагы башка көйгөйлөр бар болуш керек. Себеби социалдык көйгөйлөр деги эле көп. Балким өзүңүз да ушул класстерге кошумчаларсыз дагы көйгөйлөрдү. Бул биздин тексттердин алдындагы кеп калган класстер түрүндөгү сөзүбүз болду. Жалпы социалдык көйгөйлөр кайсылар? Ошо көйгөйлөрдүн бири, биз азыр баңгилик маселесин карап көрөлүк. Баңгилик жөнүндө угуп эле жүрсөңүз керек. Бул жөнүндө көп айтылат массалык маалымат каражаттарында.
Көп адамдар бул кыйынчылыкка туш келгендер да бар. Ошон үчүн бул жеке адамдын маселеси эмес, бул жалпы коомдун көйгөйүнө айланган. Ошон үчүн биз социалдык деп атайбыз муну. Аны чечүүгө, ушу баңгилик маселесин чечүүгө кандай аракет жасалыш керек, эмне керек деп ойлойсуз, сиз ой жүгүртүп көрсөңүз? Баңгиликтин себептери бир башка маселе, албетте, аны өз алдынча караса болот. Ал эми биз бул жерде баңгиликти кантип чечсе болот, мисалы. Албетте баңгиликти чечүүгө көп каражат керек болот. Мамлекет тарабынан, ал башка уюмдар, фонддор тарабынан дагы каражаттар жумшалат. Ал каражат баңгиликке чалдыккан адамдарды дарылаш керек. Баңгиликти ташуу, баңгилик заттарын ташууга бөгөт коюу үчүн дагы жумшалат. Ар кандай баңгиликтин зыяндыгы жөнүндө жалпыга маалымат берүү, жалпы калктын билимин жогорулатуу үчүн дагы окутууларды же болбосо маалымат баракчаларын таратуу, ар кандай иш-чараларды көрүү үчүн дагы ошо каражаттар жумшалат. Экинчи жагынан, албетте, ушуга байланыштуу көп күч аракет талап кылынат. Мамлекет тарабынан, жеке ар бир адам тарабынан, тарбия берүүчү мекемелер тарабынан дагы көп, массалык маалымат каражаттары тарабынан да көп күч аракет жумшалыш керек. Үчүнчүдөн, негизи бардык эле өлкөлөрдө, бардык мамлекеттерде атайын түрдүү кызматтар бар. Ушу баңгиликке каршы турууда өзүнүн салымын кошо турган өзү бир кызмат, өзүнүн милдетин аткара турган, мисалы, чек ара кызматтары ошол эле, укук коргоо органдарынын кызматтары же болбосо менимче дээрлик бардык өлкөлөрдө атайын органдар бар ушу баңгиликке каршы тура турган. Андан калса ар түрдүү эл аралык уюмдар, гуманитардык уюмдар дагы ушу баңгилик маселесин чечүүгө аралашып, ошону жоюуга же болбосо анын алдын алууга дагы көп аракеттер жумшап келе жатышат. Атайын адабиятта чыгарылат. Ушу баңгилик маселесин чечүүгө дагы башка дагы иш аракеттерди билсеңиздер, бөлүшүңүз өзүңүздүн жакындарыңыз менен. Балким өзүңүз да катышып жүргөнсүз ушундай өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу ушу баңгиликти жоюу боюнча, жаны кыскартуу боюнча. Азыр болсо текст менен иштейлик. Алгач текстти көңүл коюп окуңуз. Тааныш эмес сөздөрдү жазып отуруңуз. Андан соң тексттеги сөздөр менен иштейбиз дагы. Экинчи жолу дагы текстти угабыз. Демек, биринчи текст угабыз. Бул текстти угуу кайсы иш менен сиз кайсы иштин түрүн жүргүзөсүз, биринчи угасыз. Экинчи, мындай угуп келе жатып, текстке мындай ой жүгүртүү менен кабыл аласыз, ошону баалоо менен кабыл аласыз дагы. Кайсы сөз же кайсы сөз айкасы тааныш болуп атат, ошону жазып отуруңуз, жөн гана укпастан. Анан ошо сөздөргө биз кайта кайрылып, анан ал сөздү түшүнгөндөн кийин биз текстти кайрадан бир жолу угуп көрөбүз. Демек, текст баңгилик маселесине байланышкан, бул дагы кесиптен алган текст. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө контрабандалык, башкача айтканда мыйзамсыз ташылуучу товарларды сатуу, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө баңги заттарын алып кирүү иштери, кадимки эле соода, саясат же башка ишкердик байланыштардын далдоосунда жүргүзүлүп келет. Мисалы, Панама өлкөсүнүн укук коргоо органдары Германияга жөнөтүүгө дайындалган 245 килограмм кокаинди табышкан. Бул кылмыштын бети кезектеги текшерүү учурунда ачылыптыр. Баңги зат кеме менен Европага жөнөтүлө турган 5 жеңил унаада катылган экен. Бирок тыюу салынган заттарды ташуунун дагы бир бөтөнчө жолу бар. Бул адамдын ашказанын пайдалануу. Буга мисалдар дагы арбын десек жаңылышпайбыз. Алардын бир мисалын келтирелик. Жакында эле Казакстандын темир жол станцияларынын биринде Тажикстандын жараны кармалган. Ал өзүнүн ашказанында кичинекей түйүнчүктөргө салынган, жалпы салмагы 300 граммга жеткен героинди алып бара жатыптыр. Бул баңги заттарын ташуу маселесине байланышкан макала болду. Азыр ушул тексттин сөздөрүнүн үстүндө иштеп көрөлүк. Мен мисалы төмөнкү сөздөрдү жазып алдым.
Сиздер да карап көрүңүздөр. Дал келет болуш керек. Мен жазган сөздөр сиздин сөздөргө эгерде эскерте турган нерсе, эгерде биз токтолчу сөздөрдүн ичинде сиз жазып алган сөз жок болсо, аны жаныңызда отурган адамдардан сурасаңыз болот бир жолу, экинчи сөздүктөн караса болот жана үчүнчү жолу текстти кайра окуганда контекстке жараша жана ага катары келген жанагы жаңы түшүндүрүлгөн сөздөргө жараша балким сиз жазган сөздүн дагы мааниси түшүнүктүү болот деп ойлойм. Демек биринчи сөз кадимки. Адаттагы, кадыресе дегенди билдирет, көнүмүш. Бир өзгөчө эмес, бөтөнчө эмес деген текстте бар. Ошо баңгизаттарды деги эле мыйзамсыз товардарды ташуу, саясий иштердин, ишкердик түрдүү бизнес деп айтабыз, орусча айтып алам, себеби муну орусчада, кыргызчада колдонуп жүрөбүз, кыргыз тилинде. Ошонун аркасында, ошого жамынып алып, анан ташып атышат дешет. Мисалы, тексттеги мисалда баңгизатты жөн эле Германияга саталы деп алып келаткан 5 машинеге катып коюптур. Чындыгында кагазында жөн эле машина келатат деп жазылса керек, ага болсо баңгизатты катып коюптур. Демек бул ишкердикке жашырынып алып анан алып келаткан болуп жатат да. Ошон үчүн бул кадимки эле көрүнүш да, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө машина ташыш. Ошон үчүн кадимки деген жөнөкөй эле адаттагы деген сөздү билдирет. Далдоосунда деген сөз жолукту, же болбосо далдасында деп айтабыз. Мындан этиш бар, далдага коюп кой. Мен далдааланып калдым деп айтат. Ошол саясий иштердин ишкерден далдоосунда баңгизат ташылат экен. Далдоосунда ошону жамынып алып, ошонун аркасына жашынып алып дегенди билдирип турабы? То есть далдаалап кой, көрсөтпөй жашырып кой, катып кой дегенди билдирет. Демек катып, жашыруун түрдө дегенди билдирет. Ишкердик биз бунун жөнүндө айттык. Кыргыз тилинде көпчүлүгүбүздө жанагы бизнес деп да айтылып жүрөт. Ишкерлер, бизнесмендер мисалы. Жөнөтүү, жиберүү дегенди билдирет. Германияга жөнөтүп атышыптыр 5 машиненин ичинде героинди салып. Укук коргоо органдары дейбиз. Бул мисалы укук коргоо органдарына сот органдары кирет, прокуратура кирет, мисалы милиционерлер кирет. Бул мамлекеттик органдар болуп эсептелинет. Катылган деген сөз бар. Жанагы машинанын ичине катып коюшуптур. Героинди катылган экен. Жашырылган, далдаалап койгон, көрсөтпөй атай салып койгон, жашыруун кылынган. Кеме, муну билсеңиздер керек, бул ири унаа, сууда, деңизде, океанда жүрүшү ири унаа кеме дейбиз. Ташуу, бир жерден экинчи жерге алып келүү дегенди билдирет. Ташып келебиз, мисалы. Тамак аштык ташыйбыз, мисалы, конок үйгө ашканадан. Бөтөнчө, өзгөчө, башкалардан айырмаланган, башкача дегенди билдирет. Текстте мисалы баңгизаттарды бир ишкердиктин кайсы бир түрүнө ошону далдааланып эле эмес, ташыбастан бөтөнчө дагы бир жолу бар экен, адамдар ашказанына дагы салып, жутуп алып, анан бир жерден экинчи жерге өткөрүшөт экен да. Ал колдонуп келген кайсы бирибизде аябай кенен, бул жөнүндө кабар көп болгон. Арбын деген сөз бар экен. Аябай көп, кенен дегенди билдирет, көп деген сөздү билдирет. Жаңылышпайбыз деген эмнени билдирет? Мисалы, ушундай жол ашказанына салып алып ташыйт дегендер мисалдар көп кездешет десек, жаңылышпайбыз деп айтат бул маалыматта. Демек, ката кетирбейбиз, туура айтабыз, туура кылабыз дегенди билдирет. Себеби жаңылыш бул катачылык дегенди билдирет. Жаңылышпайбыз, ката кетирбейбиз. Ашказан бул ички органдарыбыздын бири. Тамак ичкенде биз тамак аш биринчи келип түшө турган биздин ички органдарыбыз ашказан дейбиз. Салмагы. Салмак эмне бул? Баягы таразылагандагы биринчи салмагы, көлөмү. Ошону биз кургак нерселерди, заттарды биз таразылайбыз, ошонун канча экендигин билебиз. Салмак. Бул сөздөр силерге туура келди болуш керек. Дагы бир жолу карап чыгыңыздар сөздөрдү, кайталап көрүңүздөр, башка мисалдарды келтирип көрүңүздөр ушул сөздөр менен. Анан бир аз убакыттан кийин биз кайра текстти окууга өтөбүз.